Самара Каримова 1991 жылы 10 апрелде Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Өзгөрүш айылында төрөлгөн. 1998 жылы Наргозу Батуров атындагы мектепке кирип, 2009 жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин актрисалык бөлүмүнө тапшырган. Анда 2 жыл окуп, турмушка чыкканына байланыштуу Ош шаарына которулган. 2010 жылдан тарта Султан Ибраимов атындагы Ош драма театрынын актрисасы, жеке ырчы айымдын атасы Эрмек Каримов аккордеондо ойноп, көптөгөн тилден обон созот. Кесиби боюнча орус тили жана адабиятынан мугалим. Апасы Разия Шарипова Кыргыз Республикасынын ардактуу медициналык кызматкери. Самара 8 туугандын 7-си. Бактыгүл, Сайрагүл, Айнагүл, Миргүл, Алымкан, Оолжан деген 6 эжеси жана өзүнөн кийин Сагынбек аттуу иниси бар. Улуу эжелеринин бардыгы турмуш жолунда, ар кайсы тармакта эмгектенишет. Сагынбек чыгармачыл адам, аккордеондо улуттук аспаптарда кол ойнойт, ырдайт. Сыйлыктары. Супер Инфо Гесттин версиясы боюнча Самара Каримова 2014 жылдын супер дебюту наамын эс алган. 2014 жылы Жумамүдүн Шаралиевдин 100 жылдыгына арналган республикалык конкурстун баш байгесин утуп алган. Турсунбаева Өмүрканова атындагы сыйлыктардын лауреаты. Жеке жашоосу. 2011 жылы музыкант Ош драма театрынын жетекчиси Аман Мансуровго турмушка чыгып 3 балалуу болушкан. Улусу Барсбек 2012 жылы, кызы Даткайым 2013 жылы, кечи улу Алихан 2015 жылы төрөлгөн. Өмүрлүк жарынан 23 жаш кечүү. Жолдошу Аман Мансуровдун Самара менен таанышкандыгы тууралуу мынтип айтканы бар. Ош драма театрынын жетекчиси болуп иштеп турган кезим. Курманжан Датканын 200 жылдыгына карата Бишкекке фестивалга келгенбиз. Ошол фестивалды көргөнү Самарада келиптир. Жаныма келип, Асан эке, сиз болосузбу? Мен Самарамын. Аяш атаңыздын кызымын деп өзүн тааныштырган. Алгач таанышканда албетте жубайым болуп каларын билген эмесмин. Баары буйруктан экен. Мектеп чыгармачылыктын артынан экөөбүз түтүн булатып келатабыз.